В Кыргызстане ввели временное ограничение цен на мясо. Сколько стоит говядина и баранина на рынках Бишкека? По данным Нацстаткома, в августе средняя цена на баранину и говядину в Бишкеке достигла 700 сомов за килограмм. Издание «Тазабек» посетило Ошский рынок, чтобы узнать, какова реальная цена на мясо. 730 сомдан. 730 сом. Уй ете? А, бучу? Канеттер 750 сомдан. Сөйгü бар, э? Сөйгü бар, мунун деле сөйгü бар, кабыргасында сөйгü бар. Сөйгü жоктор 850 сомго чейин. Тазабек уточнил позицию продавцов относительно введения государственного регулирования цен на мясо. 690 сомдон өйдө сатып алады. Ошол боюнча пикириңиз кандай, оюңуз? Оюм жакшы, карапайым элге кичине баардыгы кымбатчылык болуп атат. Арзанап берсе бизге да жакшы болот эле. Биз деле эми бааны көтөргөнүбүз өзүбүз коюп алып машаламанып кылган жерибиз жок. Өзүбүздүн эле бияктан тапкан акыбыз деле ошого тууралап коюп берип атабыз да багычы. Мындай да мамлекет биринчи тиги элди тыйсын, бизге кымбат сатпай ошондой сата тургандай кылып туруп берсин. Мисалы үчүн фермерлер ушундай баа коюп коет, азыр баягыдай базар жок, мисалы үчүнчү бир баа коюп койгон. Ошол баа менен аласың. Ошол эттин баасы менен мына моунча май келет. Но бир эле сандын майы, эксен 6 килограмм. 600төн алсаң 100 сомдон сатабыз. Этигинче сөйөктөр чыгат. Анан себестоимость деген болот го, ошол чыгат. Ошону чыгарып туруп биз 20 сом, 30 сом кошуп туруп сатабыз. Анткени мен ошол жерден бирдеке табайын деп турам. Правильно? Анан потолок коюп отурган болсо, коюп сата беришти өздөрү.